Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Аллах Таалага эң сүйүктүү болгон, ага жакындатуучу улуу ибадаттардын катарын толуктай кете турган болсок, бул талабул илм аш-шар'и, шарият илимдерин үйрөнүү. Албетте биздин шариятыбыз мына ушундай илим үйрөнүүгө бизди кызыктырган. Илим үйрөнүүгө бизди чакырат. Илим үйрөнүүгө бизди буйруйт. Илим алууну бизден талап кылат. Мына ошондуктан биз кандай бир ибадат кыла турган болсок, кандай бир амал жасай турган болсок, сөзсүз түрдө мына ошол ибадаттын илимин үйрөнүүгө бизге милдет кылган. Илимин билбей туруп, пенде ибадат кыла турган болсо, ибадатын туура эмес аткара алышы мүмкүн. Анын бир рүкүнүн, бир важиптерин же бир парыздарын аткарбай коюшу мүмкүн, дагы ибадаты туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан кандай бир амал кыла турган болсо, сөз түрдө ошол амалдын илимин үйрөнүүгө биздин динибиз буйрук берген. Мына ошондой эле дагы эгерде биз дават кыла турган болсок, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, аларга насаат айтып, дават айта турган болсок дагы, мына ошол нерсенин илимин үйрөнүп, адамдарга туура багыт берип, аларга туура жол көргөзгөндү биздин шариятыбыз бизди буйруган. Албетте мусулмандын бул дүйнөдөгү жана акыреттеги жеңиши, утушу бул үч нерсеге байланган. Биринчиси ал-илм, илим алыштык. Шариаттын илимдерин үйрөнүштүк. Шариаттагы өкүмдөрдү үйрөнүштүк. Шариаттагы Аллах Таала милдет кылган амалдарды билиштик. Эмнеси парыз, эмнеси важип, кайсынысы арам, кайсыга жакындабаш керек. Ушул нерсени билиштиги бул мусулманга милдет. Экинчиси вала амал, билген, үйрөнгөн илимге амал кылыштык. Биздин шариятыбыз мына ушундай. Ар бир үйрөнгөн илим бул сөзсүз түрдө амалга байланган. Биздин шариятыбыз амалы жок эле жөн эле бир илимдерди үйрөтө бербейт. Ар бир илим амал кылынат. Мына ошондуктан илим үйрөнгөндөн кийин илимге пенде амал кылышы керек. Бул иш арам экен, бул парыз экен, буну кылбаш керек экен, муну кылыш керек экен деп эле пенде билип коюп эле ошо менен чектелип токтоп калбастан, балким ошого амал кылууга, парызын аткарууга, арамынан тыйылууга, ага жакындоого, андан алыстоого пенде милдет. Буну менен келип чыкпайт. Демек, илим алсаң, ага амал кылыш керек экен, демек үйрөнбөй эле коюш керек экен деген сөз эмес. Ооба, илим алыштык дагы парыз. Ага амал кылыш дагы парыз. Эгерде парыз амалдар боло турган болсо, мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, илим алыш керек жана илимге амал кылыш керек. Мына ошондо мусулман адам эки дүйнөдө ийгиликке жетет, утушка жетет. Жана үчүнчүсү ва дa'ва. Ошол үйрөнгөн, билген илимге адамдарды чакырыштык, элдерди ошого үйрөтүштүк. Эмнени билген болсоз, адамдарды дават кылыштык ошол нерсеге. Шариятта мындай экен, бул ишти кылсаң мындай соо болот экенсиң. Бул иш арам экен, муну кылбаш керек экен. Бул шариятта таухид деген нерсе бар экен. Таухид деген Аллах Таала жалгыз деп билиш керек экен. Ага эч кимди шерик кошпош керек экен. Жалгыз Аллах Таалага сыйыныш керек экен. Жалгыз өзүнө намаз окуш керек экен, закат бериш керек экен, орозо кармаш керек экен деп дагы башка билген амалдарды, билген илимдерди элдерге жайылтыштык, таратыштык. Бул дагы мусулманга милдет болуп эсептелинет. Демек, мусулман ушул үч нерсени кыла турган болсо, ал бул дүйнө жана акыретте ийгиликке жетет, утушка ээ болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде муну белгилеп айтат: "Иннал инсана лафи хуср". Албетте инсандардын баары зыянда дейт. Баардыгы зыян көрүп атат дейт. Эртең кыямат күндө баары дозокку болуп калат дейт. Бир гана ошолордун ичинен иллаллазина аману ва амилус солихат. Аллах Таалага иман келтиргендер, илим алгандар, шариятты үйрөнгөндөр, ва амилус солихат, жана билгенине амал кылгандар. Үчүнчүсү ватавасо бил хакки ватавасо бис собр. Жана бири-бирине насаат айтып, бири-бирине акыйкатка чакыргандар, бири-бирине сабырдуулукту үйрөтүп, бири-бирине дават кылгандар. Мына ушулар гана зыянда эмес, мына ушулар утушта деп Аллах Таала Кур'ан Каримде илимдин фазилетин мына ушундай баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, илим бул бизди ийгиликке, утушка
жетелөөчү жол экен. Бизге нур берет. Жүрөктөрүбүзгө чыныгы жашоо берет. Жүрөктөрүбүзгө тыныштык берет. Биздин жашообузга бактылуулук берет. Биздин багытыбызды, биздин жолубузду оңдой турган илим болуп не эсептелинет экен. Ошондуктан шариятыбыз бизди илим алууга чакырган, илим алууга бизди буйройт. Сөз түрдө бул жердеги эң негизги максат шарият илимдерин үйрөнүштүк. Дагы андан илимдин фазилеттерин айта кете турган болсок, Аллах Таала бул илим ээлерин, илим алгандарды Кур'ан-ы Каримде мактап өткөн. Аллах Таала айтат: "Кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Айткының илим ээлери менен илимсиздер теңби дейт. Албетте алар бул дүйнө жана акыретте тең болушпайт дейт. Башка бир аятта Аллах Таала илим ээлеринин даражасын көтөрөрү тууралуу төмөндөчү кабар берет. Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Аллах Таала сиздердин араңарда Аллахка иман келтиргендердин жана илим алгандардын даражаларын көтөрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, илим алыштык Аллах Таалага эң сүйүктүү амал экен. Илим алуу менен инсандын даражасы бул дүйнө акыретте көтөрүлөт экен. Эгерде алган илими чын ихлас менен Аллах үчүн алган болсо, ошол илимине амал кылган болсо, адамдарды чакырган болсо, мына ушул Аллах Таала мына ушул адамдардын илим ээлеринин даражаларын бийик кылып коет экен. Ошондуктан биз дагы бул нерсеге аракет кылышыбыз керек, бул нерсеге тырышышыбыз керек. Инсан өз мүмкүнчүлүгүнө жараша илим алып турган болсо, мына ушул жогорудагы айткан фазилеттерге кошулуп кала берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Ман юридиллахи бихи хайран юфақиху фид-дин." Аллах Таала кайсы бир пендесине жакшылык каалаган болсо, кайсы бир пендесин жакшы көрө турган болсо дейт, ага динден илим үйрөтүп коет дейт. Өзүнүн шариятын ошол пендеге үйрөтүп коет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын сүйүктүү пенделери болуш үчүн шарият үйрөнүш керек экен. Албетте шарият үйрөн дегенде бул бир эле медресеге барып кирип отуруп алыштык эмес. Кайсы тараптан болсо да үйрөнүштүк. Мечиттен болобу, медреседен болобу, дааватка чыгып болобу, же үйдө отуруп деле онлайн болобу, же болбосо жөнөкөй деле YouTube'тан угуп бере турган болсоңуз, чоң устаздарды же ушундай дааваттарды угуп бере турган болсоңуз, албетте сиз ушул илим талап кылган, шарият илимин үйрөнгөн адамдардын катарына кирип, мына ушундай соопторго ээ боло бересиз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, илим алыштык бул ибадат болуп эсептелинет. Илим алган адамга периштелер дуа кылат. Жана жер бетиндеги бардык жанды жана жансыз заттар буларга дуа кылып турушат. Илим алган адамдарга, илим талап кылган адамдарга периштелер өзүнүн канатын жайып турат. Мындан дагы өткөн улуу фазилет бар, урматтуу мусулман бир тууганым. Периштелер өздөрүнүн канаттарын илим талап кылуучуларга мына ушундай жаят экен. Периштелер илим талап кылган жерлерге келип, ошол жерди ороп алышат. Ошол жерди курчап алышат. Бири-бирине үстүнө үйлүп Аллах Тааланын астына чейин жетет. Көтөрүлүп барат, асманга чейин, аршка чейин. Мына ушундай илим алуунун фазилети мына ушундай улуу. Албетте, илим алуу дегенде жана айткандай эле, сиз кайсы тараптан болсо да илим алууга аракет кыла турган болсоңуз, мына ушундай соопторго ээ болосуз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, илим алган адамга, илим алуучу адамга, илим талап кылган адамга, илим үйрөнүп башкаларга жеткирген адамга, илимге амал кылган адамга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төмөндөчө дуа кылат. Наддараллаху имраан самия минни шай'ан дейт. Аллах Таала мына ушундай кишини нурдансын дейт. Менден бир нерсе уга турган болсо дейт, бир хадис үйрөнгөн болсо, фабаллагаху дейт. Кама самия, кандай үйрөнгөндөй ошол хадисти жеткирген болсо, мына ушул адамды Аллах Таала нурдансын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адамдарга дагы дуа кылган. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген бир хадис менен да чектелет сабагыбызды аяқтай турган болсок, албетте илим бул садака жария болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Иза матал инсану инқата анху амалуху." Эгер адам баласы көз жума турган болсо, анын жасаган амалдарын баары токтойт дейт. Бир гана 3 нерседен жетип турат дейт. Мен садакатын жария, эгер садака жария калтырып кеткен болсо, бир жерге мешит курган болсо, медресе курган болсо, же Куран тараткан болсо, жана башка ушундай бир жакшы иштерди кылган болсо, ошонун соого жетип турат дейт. Экинчиси илмун юнтафа бихи, же пайдалуу илим калтырып кеткен болсо дейт. Илим үйрөнүп, ошо илимин башкаларга жайылтып кеткен болсо, ошо жайылткан илимин адамдар пайда алып жаткан болсо, мына ошонун дагы сообу барып турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым,
илим алып илим жайылтууга биз аракет кылышыбыз керек. Эгерде жөнөкөй эле илим алып илим жайылтууга кудурети жетпей турган болсо, анда ошол YouTube'дагы устаздардын сабактарын башкаларга бөлүшө турган болсок, башкаларга жеткирип тура турган болсок, мына ушул дагы илим жайылтууга кошулат. Үчүнчүсү, валадун солихин яду'лаху. Эгер аркасында бир солих перзент калган болсо, мына ошол дуа кылып турган болсо, мына ошонун соогу дагы жетип турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде илимдин фазилети мына ушундай баяндап кетет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, илимдин фазилети мына ушундай. Жогоруда айткан садака жарыялар, бир жерге мешит кура турган болсоңуз, же бир жерге көпүрө сала турган болсоңуз, ал бир 70 жылдан, 100 жылдан кийин урап, кулап жок болушу мүмкүн. Адамдар пайда албай калат андан. Бирок илим алып туруп, ошо илим тараткан болсоңуз, ошо илимиңиз жайылып кыямат күнүнө чейин жете турган болсо, мына ошонун соогу сизге жетип турат. Бир китеп жазып кеткен болсоңуз, же бир пайдалуу сабактар таратып кеткен болсоңуз, же бирөөгө бир тамга үйрөтүп кеткен болсоңуз, бирөөгө намаз үйрөтүп кеткен болсоңуз, бирөөгө дарат үйрөтүп кеткен болсоңуз, ошол дарат үйрөнүп башкаларга дагы ал үйрөтүп кеткен болсо, мына ошол илим кыямат күнүнө чейин калган болсо, мына ошонун соогу сизге жетип барып турат. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун, жана алган илимдерибизге амал кылуучуlardan кылсын, жана башкаларга дагы жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.